Нурдин Султанбаев жумушуна таң ата электе келет. Иш күнү саат 9-да башталганы менен ал 7-де келип таңкы машыгууга шашылат. Эртең менен 7-ге келгенге аракет кылам. Эртең менен 7-де келип, бир сыйра чуркап, машыгып, анан кийин кичине эме болуп энергия берет да. Каарманыбыз спортсмен эмес, кесиби боюнча журналист. Азыр дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматында иштейт. Эрте туруп дене тарбиялык машыгууну мектеп кезинде эле адатка айландырып алган. Жай кышы токтотпойт. Кыштын кыраагындай суук күнүнө карабастан стадиондо күн сайын бир нече километр чуркайт. Денесин жыйытып алгандан кийин көнүгүүлөргө өтөт. Чын ден соолукта болом деген адам мындай машыгууларды күн сайын жасоосу абзел. Мышцалардын баары, булчуңдун баары тең чоюлуп, кичине өзүнө келет. Иштеп баштайт, ар бир булчуңду иштетип. Мындай таңкы көнүгүүлөрдү Борбор калабызда жашаган ар бир адам жасай алат. Таңкы 6:30-дан 9-га чейин Долон Өмүрзаков атындагы стадиондун эшиги ачык. Могу парктарда билесиңер, бу тротуарларда, ушуларда чуркап, анан кийин эртең мененкисин биз да экинчи себеби болуп атат, коопсуздук жагы дагы бар да. Коопсуздук бул эртең менен билесиңер, эми ар кандай караңгыдай баягы тоноп эметип кеткендер болот. Ошол нерселерден айрылайлы деп ушу стадиондун эшигин ачып атабыз. Бул жер мурун төлөнүп, абонемент алып, кадимкидей акча төлөп чуркашчу экен. Анан эми азыр эшиктери ачык эртең мененкисин. Спорт адамды жашартып, оору сыркоодон алдын алат. Буга 65 жашар Бишкектин тургуну Жумабек Аксакал күбө. Ал 15 жылдан бери стадионду күн сайын машыгып келген күйөрмандардын бири. 59 жашымда 104 килограмм болчумун. 4-чы ташка чыга албай калдым. Анан ошондон баштап анан кой. Анан өзүм заниматься ете баштадым, чуркайм. Күнүгө ушу стадиондо 365 күн болсо, колдон келсе 365 күн чуркайм. Спорт саламаттыкты сактоонун эң таасирлүү жолу. Зыян адаттардан алыс болуп, күн сайын дене тарбия же спорттун башка түрү менен машыккан адамдардын өмүрү узун болуп, оору сыркоодон алыс болоору медицинада мурун эле тастыкталган. Дене тарбия жашоосун түп тамырынан бери өзгөрткөнүн айкидонун устасы Эркин Орозбеков дагы спорттун маанилүүлүгүн баса белгилейт. Бул айкидо деп эми көп биздин элдерибизге жаңылык деле болуп калат кедеч. Билбегендер да бул айкидо федерациясы, бул айкидо деген бул жашоо энергиясын бир жерге чогултуу жана аны багыттай билүү. Эркин Орозбеков Жалал-Абад облусундагы Жаңы Муун спорт комплексинде сабак берет. Бишкекте спорт залдардын түрү ачылып, күйөрмандар спорттун каалаган түрү менен машыга алышса, элетте абал башкача. Сентябрдан баштап бул Олимпия партиясынын спорт залында секция ачып иштей баштады. Келгенден баштап условия болгон үчүн ошого жараша мээлерде воспитание, балдардын өрчүү системасы да тез жок. Азыркы күндө айыл жаштарынын өнүгүүсүнө кайдыгер карабаган аткаминерлердин саны саналуу эле. Ал эми спорт залы курула элек айыл тургундары эң жөнөкөй спорттун түрү менен машыга алышат. Ал үчүн машыктыруучунун деле кереги жок. Эртең менен чуркоо жана жөнөкөй көнүгүүлөрдү аткаруу менен саламаттуу жана узак жашоого жете аласыз.